Салам достор, бүгүнкү видеосунун темасы акча кандай үй бүлөлөргө келбейт. Ошолор жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Анда эмесе кеттик. Бул жерде акча ынтымак болбогон жерде, ынтымак болбогон жана үй бүлөдө жанагындай дайыма уруш талаш болгон, дайыма аялы менен күйөөсү урушкан, же болбосо аялы менен балдары урушкан, же болбосо күйөөсү менен балдары ушундай чылып уруш чыр чатак болгон жерден акча качат да. Анткени биздин Кыргызда жакшы бир сөз бар, ынтымак жок жерде ырыскы жок дейт. Ошон үчүн дайыма ынтымактуу болуп, дайыма мындай тынч жашап, дайыма жакшылыктарды бири бирибизди түшүнгөн жакшы бир үй бүлө болсок, анда ошол жерге, анда ошол ырыскы, береке бизге келет да. Ал эми жанагындай дайыма уруш талаш, дайыма ызы чуу болгон үй бүлөгө акча дагы, ырыскы дагы, береке дагы келгиси келбейт. Ошол жерден качат. Ошол үй бүлөдөн дагы жанагы биздин периштелер качат. Ошон үчүн дайыма үй бүлөдө бири бирибизди түшүнүп, бири бирибиз менен жакшы сый мамиледе болгондо, бири бирибиз менен урушпай, жакшындай акырын сүйлөшкөндү үйрөнүшүбүз керек. Ошон үчүн бул биринчи болду. Анткени эң негизги бул үй бүлөдө ынтымак болуш керек. Ынтымак болсо баардыгы болот. Бул биринчи болду курал. Экинчи, бул жанагы аялын сабагандар, балдарын сабагандар, керек болсо ата энесин сабаган иши кылып үйдөгү ар кандай зордук зомбулук көрсөткөн эркек адамдар, кээде өзүнүн аялын эмес, башка бир аялдарды деле сабаган, кол көтөргөн жанагы кызыл камчы адамдарга эч качан ырыскы, береке, акча келгиси келбейт. Ал адамдан ырыскы, ар кандай материалдык байлыктар кача баштайт. Эмнеге? Анткени ошол баягы кол көтөрүп сабаган, баягы зордук зомбулук көрсөткөн аялдын, балдарынын, же болбосо ата энесинин ичиндеги болгон баягы нааразычылыгы, ызаасы, алардын таарынычтары, аларга көрсөткөн жамандыктарынын баягы оорулары, ар кандай нерсе ошолор түздөн түз эркектин баягы акча энергиясына, байлык энергиясына байланыштуу болот дагы. Ошол көрсөткөн ызаалары, жамандыктары ошол адамдын, ошол эркектин баягы акча энергиясын, акча жолун таптакыр жаап салат. Эгер силер айтышыңар мүмкүн, мен билем бирөөнүн, мисалы аябай бай болчу, аялын сабап эле жүрөт, өзү ошол бай боюнча эле байыгандан бай беле атат. Андай дагы бар, андай аз, бирок ал адамдар бул жашоодогу баягы жазасын албаса, булар кийинки жашоодо ал Кудай, Алла Тааланын жанында, ушу маңдайында ошолор өзүнүн жазасын берет. Ошондуктан достор, дайыма аял затына, балдарыңарга, ата энеңерге дайыма жакшы мамиле, сылык мамиле. Ошол адамдарды колуңарга көтөрүп, бапестеп баксаңар, анан Кудай Таалам силерге ошончолук ырыскы, ошончолук береке, ошончолук каалаган нерсеңерди, материалдык болобу, кандай байлык кааласаңар ошолорду силерге Алла Таалам берет. Ошон үчүн үй бүлөңөрдө эч кимди таарынтпагыла, эч кимге кол көтөрбөй, эч кимге зордук зомбулук кылбагыла. Бай болом десеңер, жакшы жашайм десеңер, анда үй бүлөңөрдү жакшы колуңарда моундай кылып баккыла. Ошон үчүн силерге бул эң керектүү бул кеңеш болду. Бул жерде айта кетүүчү нерсе, бул жерде дагы аялыңарды жанагындай алдап, башка бирөөлөр менен кетип калып, балдарыңарды таштап, ошентип аялыңардын, балдарыңардын дагы жүрөгүн ооруткан болсоңор, бул жерде дагы ошол жанагындай акча энергиясын жаап саласыңар. Ошон үчүн аялыңарды, балдарыңарды, ата энеңерди жакшы карагыла, аларды таарынтпагыла, аларга жакшы кам көргүлө. Үчүнчү кеңешке келдик. Бул жанагы акчанын артынан кубалап, демеле акчадан башка эч нерсени көрбөгөн үй бүлөлөрдө дагы акча баягы келбейт да. Анткени баягы бул үй бүлөдө акчадан башка эч нерсе, мындай байлык болуп эсептелбейт да. Мисалы ден соолук болобу, же болбосо башка нерсе болобу, аларды көрүшпөйт да. Баягы акчаны кубалап ошончо акча, мынча акча тапкандан кийин дагы анын үстүнө дагы мынча табайын деп баягы кубалаган сайын ошол акча силерден кача баштайт. Анткени акча бул кубалган адамдарды жактырбайт да. Акчаны канчалык мындай баягы англисче айтканда релакс, канчалык мындай рахат колдонсоңор, акча да силерге ошончо рахат келет. Ошон үчүн акчанын артынан аябай мындай кубалабаганды аракет кылгыла. Акчаны деген оңой келет, акча деген мага келет деп ошо болгон акчаңарды ошону аябай жакшылап колдонгонду билсеңер, силерге акча келе берет. Бул үчүнчү болду. Достор, эми төртүнчү кеңешке келдик. Бул жанагы Кудайды эстебеген, Кудайды эч мындай, кандай десем, такыр мындай шүкүр кылбаган үй бүлөлөрдөн кача баштайт да акча.
Анткени бул дүйнөдө баардык нерсени силер билгендей эле Кудай берет да. Мисалы акчаны да Кудай берет, жашоону, ден соолукту, байлыкты, эмне кааласаңар бүт ушу Кудай берет. Кудай мисалы бизди жараткан, ушундай кылып жараткан, ошол жаратканыбызга шүгүр кылып, ошол мисалы көргөн көзүбүзгө, уккан кулагыбызга, ошо жеп аткан наныбызга, ичип аткан суубузга, баардык нерсеге шүгүр кылып дайыма Кудай Таала, Алла Тааланы эстеп турсак, Алла Таала дайыма бизге бул адам деген шүкүр айтканды билет экен, мен буга дагы берейин деп уламулап берип баштайт. Ошон үчүн эч качан баягы акча деп эле акчанын артынан кетип калып, анан кийин Кудайды унутуп калбастан дайыма Кудайды эстеп турушубуз керек, дайыма Кудайга баягы шүкүрлөрүбүздү, баягы рахматыбызды, ыраазычылыгыбызды айтканды унутпашыбыз керек. Билесиңер, баардык нерсебиз үчүн эң биринчи убакта Кудайга шүгүр келтиришибиз керек. Көрүп аткан баардык көзүбүз болобу, ичип аткан тамагыбыз, бүт нерсеге Алла Таалага шүгүр айтышыбыз керек. Анткени Алла Таала берген баардык нерсенин баарын, ушул нерсенин баарын өзү бизге сынап берет. Анткени буларды эмне кылат экен, ушул мени эстейт бекен деп Алла Таала ошол адамдарды сынайт. Ошон үчүн эч качан Кудайды унутпагыла, акча деп жүрө бербей. Бул 4-нчү болду. Келдик 5-нчи. Бул акча жалкоо үй бүлөдөн качат. Анткени баягы байкасаңар, көп баягы жалкоо үй бүлөлөр аябай жакыр жашашат да. Мисалы алар эмне кылышат? Саат 10-11ге чейин укташат. Анан кийин туруп алып иш башташат. Ал эми эртең туруп, иштеген адамдардын дайыма иштери оңой бүтөт, ошолордун дайыма көп нерселерге жетишет. Ошон үчүн жалкоо болгонду токтотобуз. Дайыма иштегенге бош отурганча бош иште деген кыргызда жакшы сөз бар. Ошо айткандай, кечке уктап жата бербей, кечке телевизор көрүп жата бербей, дайыма аракет кылышыбыз керек, дайыма иштешибиз керек. Иштесең тиштейсиң деген дагы кыргызда жакшы сөз бар. Ошондой кыргыздарды карасаңар, аябай сонун макалдар жараткан. Чын эле, анткени баардык нерседе мындай аябай мындай акылдуу, мындай маңызы өтө терең болгон макалдар бар. Ошон үчүн бош жатканча бош иштешибиз керек. Дайыма иштеп, дайыма өзүбүздү өнүктүрсөк, көп ийгиликтерге жетебиз. Бул 5-нчи болду. Эми эң акыркы 6-нчы кеңешке келдик. Бул тазалык болбогон үйдө, жанагындай кир, жанагындай балит болгон үйлөргө акча келбейт. Анткени акча деген бул тазалыкты сүйгөн нерсе да. Ошол акча деген бул энергия. Акча деген таза энергияны келгенге жакшы көрөт. Ошондуктан дайыма үйүбүздү таза кармашыбыз керек. Бул тазалык өтө маанилүү нерсе. Дайыма үйүбүздү таза кармап, эшик корообузду дайыма таза кармап, огородубузду дайыма таза кармап, мындай баардык нерсени үйүбүздү дагы мындай ошончолук кедей болсок, ошончолук жакыр болсоңор дагы дайыма эшикти корооңорду дайыма таза, үйүңөрдү таза кармагыла. Ошону менен бирдикте эле ички дүйнөңөрдү дагы, пейилиңерди да таза кармагыла. Анткени баягы тазалык дайыма жакшы нерселер чагат. Дайыма мен эле байыйын, мен эле ийгиликтүү болоюн, башкалар байыбасын, башкалар ийгиликке жетишпесин деп мындай ичибиз тараң, ичибиз кир болсо, андай адамдарга дагы байлык, жанагындай ырыскы береке келгиси келбейт. Ошон үчүн үйүбүздү таза кармайлык, көңүлүбүздү таза кармайлык, жана пейилибизди таза кармайлык. Ошол достор, бул эң акыркы кеңеш болду. Анда эмесе бул видеого лайк басыңыздар, мага жазылыңыздар. Кийинки видеодо көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.